Так, тема сигнал. Сигнал кантип иштейт? Жакшылап көрүп турабыз. Тема сигнал. Электрондук бардык үн чыгаруучу буюмдар ушундай болуп иштейт. Кандай колонка болбосун, бардыгы ушундай форматта иштейт. Алар дагы магнит тала менен иштейт. Магнит таладагы магнит токтун өзүнүн звугу бар да, ошол чагылышып аткан, мисалы ар кыл ток, мисалы келтирип кетейин, а? Мына эки сым келди. Колонканы элестетели, машинаның обычный колонкалары. Бул жерде бизде мындай кардон, ортосу тешик. Ошол жерде темир бар. Жака кирип турат. Анан бул темирдин артында где-то мындай темири бар. Жана бул жерге магнит, табигый магнит жабышкан болот. Электрондук эмес, табигый жөнөкөй. Табигый магнит дагы бар, электронный дагы бар. Эми бул жактан келген зым бул кардонго аралаша оролот дагы экинчи контагынан келет. Бул жагынан минус келет, бул жагынан плюс келет. Магнитофондо мисалы звук берилгенде бул келип аткан токтун звук баягы обонуна жараша 3, 2, 1, 0, 7, 8, 9 деп өзгөрүп келет. Ар өзгөрүп келген токтун өзүнүн звугу бар. Ар ток уже учурашып аткан, чагылышып аткан жердеги бул магнит тала пайда кылып аткан жердеги но токтун чыңалуусу баягы биз асманда булуттар кагылышкан угабызбы? Ошол келип бул жагында плюсовой, бул жагында минусовой келип аткан токтордун кагылышуусу ошол бул жердеги колонканын не деп коет эми муну? Баягы не деп коет? Калканы бар го, тосуп турган. Ошо калканы аркылуу сыртка чыгып кетет. Кагылышып аткан, ортодо кагылышып аткан, мисалы 9 менен 9 келип урулушта катып чыгабы? Анын өзүнүн звугу бар. 8 менен 8 келип урулушту, аны секинирээк башкача үн чыгарат. Ошол үндөрдүн куулуусунун себебинен бул жактан звук чыгат. Вакуум болуп туруп түртүлүп аткан үн да чыгарып аткан. Ооба, эми азыр мисалы ушул келип аткан токторго контрольканы тоссоңуз, контролька маргайт этет. Яркий болуп, мутуйлашып, себеби келип аткан токту ал көп аз экенин эле билет, бирок звук чыгара албайт. Себеби анын ичинде лампочка бар. Лампочка ал келип аткан токту иштетип, жарык чыгарып атат. Ошондуктан ал звук чыгара албайт. Бунун ичинде магнит тала, куулуу. Азыр бунун ичиндеги темир магнит жабышып турат да, бул дагы магнит, адмотка дагы магнит. Экөөнүн учурашуусундагы искра звук чыгарат. Эми обычный сигнал бар го? Обычный сигнал булардан айырмаланып, бул жакта магнит турат, байкайсыз. Бул жакта дагы электрондук магнит турат, экөө бири-бирине тийген жок. Бул жакта табигый магнит менен бул жакта келип аткан магнит бири-бирине тийген жок. Ошондуктан бул жакта санап атат. Келген звуктарды санап, ошонго жараша үн чыгарат. Жөнөкөй сигнал андай эмес. Жөнөкөй сигнал мындайча болот. Мына темир, тиникенин ортосунда мындай темири бар. Анын артында мындай пластик бар. Пластиктин ал жеринен, айлампасына. Бул мындай тоголок тинике да, капталынан тартып атат. Ортосунан точкасы бар. Бул жагынан адмотка оролот. Бул жагынан минус, бул жагынан плюс. Эми бунун бул жеринде мунга дайыма тийип турган бул жер пружиновый системага ээ, дайыма ылдыйга басып турат. Жері темірге қатырылған.
масса. Ушул сигналдын ички көрүнүшү. Бул жагына плюс, бул жагына минус бергенде бул тинекенин борборунда түртүү күчү пайда болот. Буну түртөт, магнит артында пушуна бери түртөт. Бул көтөрүлүп кайра келип тийберет ушу темиргечи. Жакын кезде кайра түртөт, ошентип бул өтө тездикте урат. Кадимгидей эле ушунун чексиз урулуусу звук чыгарат. Сигнал негизи ал сигналдын ичинде эки темир урулуп атат. Тырсылдап. Ошол урулуп аткан темирдин үзүлбөй урулуусу. Элестетсеңиз, азыр мен 1 секундта канча 2-3 жолунда уруп атамбы? Ал 100 жол уруп коет. Өтө тез урат. Себеби бул магнит берип атат. Бул артка качайын десе, артында басып турат. Бул титрей берет ортодо. Тыр деп ушунчалык катуу урат. Ошол урулуп аткан звукту сигнал өзүнүн ичинде болуп аткан окуяда улитка менен мына бул жерде мисалы звук чыгып атабы? Жерде звук чыгып аткан болсо, ушул чыгып аткан звукту улитка менен ушунда айландырып эшикке алып чыгат. Түшүндүңүздөр да? Баягы кичинекей эле чыгып аткан звук айланып эшикке чыкканча чоңойт. Жөнөкөй сигналдын ичинде дагы ушундай. Магнит тала пайда болот, темир менен бул жак обычный темир да, ошонун эсебинен урулат бири-биринечи. Буну тебип атат да. Магнит пайда болгондо бул темирди өйдөгө тебит. Түшүндүрө алдымбы? Ошон менен баягы домбура сыяктуу да, домбура сыяктуу бул магнит айланганда бул домбуранын ургучу аны өйдөгө көтөрөт, пружина басат, көтөрүп чөйрөт, тырс-тырс ура берет ошо. Кайра ушул жерге ура бергенде ошонун айланасына звук чыгат. Анан кийин мына ошол сигналды кантип коёбуз, ошол тууралуу да айтып коеюн. Сигналдын монтажындагы түшүндүрө кетейин. Сигналды ошол менен бүтүп калсын тема. Негизги машинада колонканын маселесин толук форматта өтөбүз. Мен азыр bunun дагы адамдар сигналды кандай деп ойлоп албасын деп буну чийип койдум да. Сигнал башкача иштейт. То, что звуковой колонкалар башкача иштейт. Анын электронный, механический магнит менен, анан кийин ваттары менен айырмаланат. Ваттына жараша обмотка түрү көп да. Азыр сигнал машинада кандай турат? Негизи. Жакшылап уктабай, жакшылап убалаңыз, эртең сурайм. Биринчиден мынакей биздин машинабыз. Машинада бул жерде руль бар. Туурабы? Рульду эмнеге чыгып атам? Сигнал рульга зависимый. Бул жерде биздин сигналды мындай көрүнүштө болот. Бул жерде биздин аккумулятор, бул жерде сигналдын релеси, эми биздин машинабызда сигналдын жайгашышы жаңы машиналарда биздин рулюбуздун огунда дайыма масса болот. Эгер масса болбогондор дагы бар, аларга рульга через шлейф аркылуу масса алып кирилет. В основном 90% октогу масса менен сигнал иштейт. Мына азыр рульда масса бар. Демек, бул жерде шлейф деген нерсе бар. Руль бурулганда зым үзүлбөй айланып жүрөт. Бул жака бураса кассета сыяктуучу. Бул жака бураса айланат, бул жака бураса бул жака айланат. Ошондо рульда бизде включатель обычный. Бассам, экинчи включатель аркылуу релеге ток келет. Но аккумулятордун клеммасы аркылуу мына масса прямой, экинчиси аркылуу мына релеге дагы ток келет. Бул азыр управляющий контактта. Экинчи контагынан чыгып сигнал барат, сигналдын буту массада турат. Сигналдын жайгашышы ушундай. Мен схема боюнча чийгенде, азыр мен детально түшүндүрүп коеюн дедим.
Рульда кнопка жайгашкан. Рульдан дайыма минус кетет. Рульду бассаңыз, релеге минус барат. Аккумулятордун массасында плюсунан релеге плюс келет. Андан кийин ушу рульду басканда реледен плюс чыгып сигналга барат. Экинчи жагы массада турган болот. Бул жаңы машиналарда. Эскилерде башкача. Бирок эски машиналар азыр жоголуп баратат. Жок койсо азыр андай. Eski formatda жок койсо. Ошондо биздин релебиз, мына биздин реле көрүнүшү, мына биздин сигналыбыз 2 штук. Ар бир сигналда 2 контакт бар. Bir kontak primoy massaga ketти. Bunda bir kontak primoy massaga ketти. Ошондо биздин рульдан келген контакт реленин bu relevizin kontaktları bu 30. kontak, bu upravlение. Düşündük da bu 87. Öte oңой. Плюс hazır bunun plus'ta çip oturma. Akkumulyatorun plusu, primoy plusu, bu minus. 30. kontaka gelir. Bu 87'den ne? Qaysi kontak? Çıgıuçu kontak. Turabı? Çıgıuçu kontak signalдын мына экинчи буттарына барат, мынакей. Чыгып туруп экөөнө тарайт, эки сигналга. Эми управление контакттарынан бул контакт через замок жагат, бири через плюс келет, через замок. Мына плюс через замок келет. Экинчи контактына рульдан келген минусту берет. Ошондо рульду басканда bu kontakta ne geldi? Massa geldi. İkinci kontaktında plus turat. Demek relay koştu. Qaysi kontaktı? 30 ve 87'ni koştu. 30'da ne var ile? Plus var ile. Koşkanda 87'den plus geldi. Signalın iki kontaktına geldi. Birden kontaktına. İkinci kontaktları primoy massada turat ile. Demek signal al işleyin. Düşündük de. Bu ruldan daima minus çıkar. Öte redki, öte az кездешет плюс çıkanlar var. Al 5%. Андай машина öte az кездешет. В основном плюс çıkar. Minus çıkar. Ruldu басқандачы minus кетет. Релегечи. Мына реле биздин салонунда мотор частьта турат мисалы. Келип мыналарда ушу реле салонда да турат. Бу кайерде турганы не имеет значения. Просто ошо релеге чейин токту текшериш үчүн. Релеге минус келди. Экинчи бутунан кээ бир машиналарда прямой турат. Кээ бир машиналарда замокты ачканда сигнал иштейт. Прямой турганда мына 30га плюс келди да турабы? Ушунга эле кошулган болот. Экинчи контактына постоянно плюс турганда рульду качан басса реле буга кошору? Ушунда прямой болот. Сигнал мына ушундай болот. Эми эски сигналда чийип коеюн. Азыр кайсы канчанчы эмне моделде? Бул машиналар кайсы машиналарда бар? Airbag жок машиналарда. Кайсы машинада рулевойунда airbag жок болсо, эски болуп эсептелет. Кайсы машинанын рулевойунда airbag бар, азыркы чийилген схема боюнча иштейт. Ошондо eskilerde mındayça, öte jönөкөй. Мына сигнал турат. Эки контакт. Буларда 0 жерде аккумулятор тарткан болбойду. Бул жагы плюс минус. Плюс через предохранитель аркылуу прямой келип турат. Bir жагы сигнал. Экинчи жагына баягы эле рулдагы контакттан басса, мында масса бар. Экинчи контактынан сигналга келип турат. Буну басканда бул жактан масса келет, бул жактан плюс келип тургандан кийин сигнал иштейт. Бул механический. Бул механический адаштым. Без реле. Реле жок иштейт.
Бирок ушундай машинага алар сигналын алып туруп, сиз 2 штук сигнал койсоңуз, bundan келип аткан масса 2 сигналга күчү жетпей калат. Үнү секин чыгып калат, же алмаш чыгып калат. Өтө секин чыгат, же алмаш чыгып калат. Ошол мезгилде реле коюлат. Бу эмнеге секин чыгып калат десе, мына рулдун астындагы, мына рулдан, мына октон айланып аткан рулга өткөрүп берген контакт бар го? Ошол контакт токту 100% өткөрө албайт. Ошондой машиналарга реле коет. Караңыз. Жакшы. Мурда сигналга бир жагына плюс келип аткан, туурабы? Эми биз шунга реле монтаж кылып атабыз. Кантип айырылабыз? Ошо келип аткан эле плюсту, мына бул жерге реле, келип аткан эле плюсту адаштырбайбыз, а? Дагы эле контакт номерин жазбай эле коет. Келип аткан плюсту алабыз дагы, бурабыз, 30-контактка киргизебиз. Экинчи мына реленин управляющий бизде рульда минус келеби. Бул келип аткан минусту дагы алабыз дагы, управлениянын боковойуна беребиз, экинчисине дагы плюс берип коебуз. Ошондо азыр биз рульду бассак, бул жака плюс чыгабы? Плюс чыкты. Плюсту дагы мына 2 бутуна беребиз, 2 бутун минуска берип коебуз. Эми суроо жаралат. Эмнеге ошол эле плюс, эмнеге реле кое электе секин чыкты, реле койгондон катуу чыгып калды деп суроо жаралат. Жерде магниттик поле бар эле. Жок. Бул келип аткан плюс 100% келип атат. Бул келип аткан минус bizde 50% geri otur. Sebebi bu yerdeki kontak, bu zındın sıçenyası, zındın alıstığı esepke alınıp, negizki bu jaktan 100% getip atkan bolsa dagı, bu kontaktan ötkөндөн кийин 70'ge aylandı, bu kontaktan ötkөндөн kийin 50'ge aylandı. Tok gelgençe azayıp gider. Бирок мына аз масса релени управлять эткени күчү жетет. Демек, bunu релеге койдук. Эми реле кошту. Кошкондо бул жерден 100% чыктыбы? Плюс 100% болчу да, туурабы? 100% чыкты, а биздин постоянный минустарыбыз да 100%. Прямой берип атпайбы корпуска. Ошонун эсебинен максимально иштеп калат. Түшүнүп Биз бул рулдан келген массаны реле управленияга которуп, массасын корпуска берип коебуз. Түшүндүрөбү? Сигнал мына ушундай иштейт. Belki жаңы машинекине деле предохранитель койбойт. Иә. Жаңы машинелердикине деле койлоп предохранитель. Бардык машиналарда предохранитель коюлат. Без предохранитель эч нерсе коюлбайт машинага. Машинада негизги основа, баягы машинаны өттөнүп кетишинен сактай турган нерсе бул предохранитель. Бир буюм мына машинаны, сиздин машинаңыз. Ушул машинага эмне орнотуп атасыз? Мисалы бир буюм койдуңуз, мисалы эмнерге магнитофон койдуңузбу? Только через предохранитель. Керектүү токту берет ушул, а? Жок, жок. Чоң токту жок. иштетип берет. Андай эмес. Тура мен сак чыгып койдум. Мисалы, мына аккумулятор. Бул жагы плюс, бул жагы минус. Эми сиз магнитофон коюп атасыз машинаңызга. Мына магнитофон. Плюсовойн алып келип плюска уладыңыз, минусовойн алып келип минуска уладыңыз. Эми магнитофондо замыкание чыкты. Замыкание чыгып ичи өрттөнүп кетти. Бул зындар эриби, эрибейби? Эрип да турабы? Эригенде бул жердеги предохранитель бар болсо, плюсовойнда 10 ампер болгон болсо, бул зындагы чыңалуу 10 амперге жетпей иштейт. Жакшы магнитофон. Эми бунун ичинде замыкание болуп, короткий болгондо плюс менен минус тийип кетти, требование канча болуп кетет? Мында канча ватт болсо ошончо требовать этип калат. Түшүнөсүзбү? Ошондо бул эмне болот? Ортодогу мындай контагы кызыйт дагы спираль сыяктуучу. Ортосу үзүлүп калат.
Анан сиз магнитофонду алмаштырасыз, кайрадан коюп коесуз, иштей берет. Бул жака сигнал коесузбу, лампочка коесузбу, эч бир буюм без предохранитель коюлбайт. Эч качан. Кошумча сигнал коюп атасыз. Алдына кошумча радиотуманка коюп атасыз. Же дагы бир башка нерсе коюп атасыз. Только через предохранитель. Бул предохранитель буюм замкания чыкканда сактайт. Эгер бул жок болсо, зымдар эрип келип бул жакка жабышат, зымдар тонкий болсо өздөрү үзүлүп кетет. Эгер зым толстый болгон болсо, аккумулятор жабылат. Түшүнүп атасызбы? Мисалы жана канча амперлик неме предохранитель коюш керек, ошону айтып билебиз. Иә. Канча амперлик предохранитель коюп айтып билебиз. Бир сабакта өтпөдүк беле аны. 10 ампер кызыл болот. Сыртында жазып койгон болот. 10 ампер, 15 ампер, 20 ампер. Жок, ошо канча амперлик коюш керек экен, ошону. Анын ватт менен ампер эсептелет. Бул жактагы требования ватт эсептелип, ошонго жараша ампер коюлат. Мисалы, ар буюмда канча ватт менен иштеш жазылган. Мисалы, 100 ватт 30 ампер требует. Эгер 30 амперден кичинекей коюп, мисалы 15 ампер койсоңуз, баягы ампер аздык кылаттагы ток өтүп аткан мезгилде спираль кызыйт, үзүлүп калат. Түшүнүп атасызбы? 100 ваттык лампочкага 30 ампер тура келет. Эсептегендечи? 3төн 1-ин кемитип эсептесеңер болот. Анын негизи чыгара турган өз жолдору бар. Анда ошо сабагына келгенде ампер менен ватт эсептеп коюлат. Ар бир коюлуп аткан буюмга, мисалы бул жерде туманник койдуңуз, коюлуп аткан туманник лампочкасынын ваттары эсептелет. Ошонго жараша ампер коюлат. Ошол эле зым, бирок бул жерден разница ойнойт да. Мисалы сигнал азыраак алат, анга 10 коюп койсоң. Дагы магнитофон 15 менен иштейт, ушундай да. Ар нерсенин өзүнүн коробкасында жазылган болот. Ваттары, канча ватт, канча ток требует этет. Ошолорго жараша ампер коюлат. Предохранитель. Чоң амперде коюп койсо болот. Иә. Чоң амперде предохранитель коюп койсо болот. Анда өрттөнүп кетет. Үзүлбөйт да, замкания чыкканда үзүлбөй туруп калат да. Үзүлүш керек да деген. Ошол нагрузкага келгенде үзүлүш керек. Бирок плюс менен минус абсолютно бири-бирине тийип калсачы, 120 ватт, 120 ампердага үзүлөт. Себеби анын металлы атайын ошонго жасалган да. Короткийге үзүлөт. Короткийге аз коюп койсо болот. Иә. Ампери аз коюп койсо болот. Эмнени?